Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Сагынтай Кадышев, Кыргыз Улуттук университетинин физика факультетинин доценти. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Мына азыркы сөз кызыл өнпол жөнүндө болуп атат. Ал жерде титанды эметсе болот экен деп казып, өндүрсө болот экен деп уран боюнча мындан 5 жыл мурда 19-жылы чуу чыккан жанагы бейөкмөт уюмдар катуу митингдерди өткөрдү эле. Кызыл өнпол кайсы жерде? Кызыл өнпол ошо көлгө бияктан баратканда жолдун оң тарабындагы бийик тоо. Ошо кубакы берүү менен кубакыдан нары көздөй сол тиги күнчыгышты көздөй кеткен. Ошо күнчыгыш. Мына боомдон чыкканда, көлдө баратканда, оң жактагы чоң тоо, ошол кызыл өнпол ошо. Кызыл өнпол да. Кызыл өнполдун шамалы дегени бар. Кызыл өнполдун булуту деген бар. Бүт ошо көлдүн тегерегиндеги өтүп жаткан аба ырайынын кубулуштары көпчүлүк ошол кызыл өнполдун шамалынан, булутунан көз каранды да. Ошолуктан шамал боом тараптан катуу шамал болгондо, ошол кызыл өнполдон ары өткөндө көлдөгү катуу толкундардын көпчүлүгү ошол тараптан өтөт. Эң негизги көлдү аралаштырып, баягы тазалап, өзүнүн баягы экологиясын сактап турганга ошол шамалдын таасири деп ойлойм да, менин өзүмдүн оюм. Ошо шамал аралаштырып, ошо керектүү керексизин ошо өзүнчө бөлүп, анан реакциялар жүрүп, ошо шамалдын анан ошо булуттун таасири деген түшүнүк менде бар да. Анткени эл ошо ыйык сезет ошо тоону вообще. Мына Байтиктин боз өлтөгү сыяктуу өзүнчө ал багы. Андан бер жак кубакыдан ашып өтүү ал жерде өзүнчө белгилүү баягы элдин баягы тарыхта калган илгерки аталыштар, буларды баягы өзүнчө баалуу. Өзүнүн таасири бар да элдин эмесине. Бирок ошо вообще көлдүн экологиясына кызыл өнполдун таасири чоң деп ойлойм. Мааниси журтуу. Ошол жерде мына карагайлар өспөйт, анткени жана урандын эмеси бар экен да, жана уран бар деп кыртышта. Кара болуп турат, туурабы? Кара өзүнүн баягы эмесинде, баягы боз. Анан кээде баягы күндүн нуруна жараша ошо кызарып да көрүнөт көзгө жуук. Анан эми баягы бир убакта ошондой сөздөр чыккан, эми ал чындык болуш керек. Япониялык окумуштуулар ошо көлдү көрөлү деп келатып, ошол эмеге жана Кызыл көпүрө деп коет го, темир жол бир көздөн аркы көзгө өткөн жерде. Ошол жерге чейин жетишкенден кийин баягы алар радиацияны ошол учурда эле жакшы баягы белгилеп, ошо эсептей алышкан. Аларда электроника чындыгында жакшы өнүккөн кез да. Мындан 20-30 жыл мурунку окуя. Ошондо Кызыл көпүрөдөн кайра кетишиптир да, радиацияны. Андан барбайбыз деп. Андан радиация чоң экен деп. Анан мен ойлоп койчумун да. Бул радиация ошо Кадысайдыкы чаектин радиациясы ошого чейин жетеби деп ойлочумун да. А кийин анан жана 19-жылдарда сөз болуп, кичине уучу болбодубу? Ошондон эл билди да, бул жерде дагы уран бар экен деген. Радиация бар экен. Бирок кыргыздар илгертен жашаган, көнүп калган, ал эмеге экология ошол көнгөн, ошол радиацияга туулгандан баштап вообще баягы атам заман деп коебу? Ошондон берки келаткан турмушта. Анан организм ошого көнгөн, ошон үчүн өсүмдүктөр дагы, мал дагы ошого көнүп калган уже. Бардыгы мал жан. Мисалы үчүн мен жакында окудум, Чернобыльдагы эме жарылуу болгондон кийин аяктын баарын көчүрүп салбады беле, 86-жылда, көчүрүп салып, анан канча жыл, мына 30-40 жыл болуп кетти, 40 жыл болот. 40 жыл болот жакында. Бир карышкырларды таптыр. Ошол жакта ушул жапайы өсүп, радиация шартында. Рак менен ооруганга ошолордун ички организми айыгат экен рактан. Кайра наоборот. Тескерисинче.
Көбүнчө радиациядан рак пайда болот дейт эмеспи? Алардыкы тескерисинче болуптур. Анткени жанагы чоң радиация тийгенде ошондой таасир кылат. Эми азыр иликтенип атат деп атышат да. Анткени бул эгерде чын болуп чыкса, анда ракты айыктыруунун бир ыкмасы болуп калышы мүмкүн. Радиация өзүнчө. Радиацияны. Ал мисалы үчүн эми ракты химиотерапия деп атат. Ошо да, адил ошо да. Ал ошонун бир түрү болуп калат да анда. Химиотерапия болуп кеткен. Химиотерапиянын ордуна тиги радиационный терапия болуп, ошону выживать этип организмге ошол точкага тиги радиацияны киргизип туруп анан бирок билбейм кандай. Көп нерселер иликтене элек. Илим жете элек ага. Укмуштуудай өзгөрүүлөр жаныбарларда өзгөчө ошо айтышат. Мен деле ошо угуп калам ошол шарттарды. Эми мына Кызыл Омполдо 19-жылы чоң митингдер болгон, кереги жок, антип тиги өндүрүштүн кереги жок деп. Бирок уран бүт эле дүйнөдө эметип атпайбы, өндүрүлүп атпайбы, казылып атат, жасалып атат. Ал жерден жанагы рыбач тиги балыкчы дагы эмеге жеткирип, темир жолго жеткирип, анан темир жол менен кара балтык алып келип иштетебиз деген. Ошол кезде мен угушумча Жээнбеков президент болуп калган, ага өчөшкөн Атамбаевдин адамдары, ошонун командалары балким акча берип, жанагы кимдерге, бейөкмөт уюмдарга алар бир чоң чуу чыгарган деп да. Анан ошондо дароо мыйзам долбоору кабыл алынбадыбы? Торий менен уранды өндүрүлбөсүн таптакыр Кыргызстанда деген мыйзам. Эми бир кызык. Анткени жөлөй бир митинг болгон үчүн, бир мындай каршылык протест болгон үчүн килейген өзүнчө мыйзам кабыл алынган. Чындыгында кантип ал бүт дүйнөдө өндүрүлүп атат, Казакстанда, Россияда өндүрүлөт, башка мамлекеттерде, Австралияда, Монголияда, көп эле жер, бардык жерлерде эле бар. Уран эметилип атат да, иштетилип атат да, керек. Иштетилип атат, уран керек. Бирок биздеги урандарды майлы суунуку, Мүнкуштуку, Кажы Сайдыкы баары эле кетти да. Түгөндү. Азылып кетти, түгөнгөн. Ордунда баягы жакшы жашырылбай калган калдыктар укмуш ошо бойдон калды да. Экология ошол жакта чындыгында эле жакшы эмес да. Азыркыга чейин эми ал көп кылымдар бою ошол кайра калыбына келиши мүмкүн. Аны атайын баягы экономиканы пайдаланып ошо каржылаш керек да аны. Ал болбой калды да биздики. Болот дегендердин баары эле болбой келатат ошондон берки. Эми бирок жанакындай уран бар деп жанакындай сөз болуп, анан эми азыр кайра титан болот деген тоже бир кызык болуп атат да. Кайсынысы бар а жерде? Уран барбы, титан барбы? Тиги да бар, бу да бар го. Экөөнү тең балким өндүрсө, титан аябай керектүү нерсе экен. Бирок өндүрүшү оңой эмес. Уранды кандан бетер оңой эмес да. Оңой эмес. Эми титан деле багы жаратылышта өзүнүн жердин составына салыштырып эсептегенде 0,58 эле пайызын түзөт экен титан. Өзү багы 4-чү группадагы элемент, өткөл элемент деп коет, переходный элементтер дегенге кирет. Менделеевдин таблицасында 22-чи номерда. Эми азыр колдонулушу чындыгында дүйнөлүк масштабта укмуштуудай эле колдонууга ээ болуп атат. Биринчи табылганда багы диоксид титана деп табылган экен, ошол окси, эки окис титандыкы. Багы кислород менен багы реакцияга кирген, багы окисление болгон затты биринчи таап 1825-жылдар. Андан кийин ошо 50 жылдан кийин араңынан ошо таза титанды алган экен. Тиги Скандинавиядагы окумуштуулардын ошол жактан. Андан кийин багы колдонууга кийинчерээк эле багы технологиясын өндүрүш, бул өзү аны өндүрүп таза титан алыш абдан оңой эмес. Оңой эмес, ал жолу абдан татаал.
бирок колдонгон жагы чындыгында анын баягы физикада муну тыгыздыгын дейт, плотность деп коет. Тыгыздыгы мунуку алюминийден жогору почти 2 эсе даже 3 эсеге жакын. 2,7 ошондой. Ал эми тиги темирден 1,5 эсе азыраак тыгыздыгы. Плотность. Жеңилирээк. Жеңил, плотность. А катуулугу жагынан экөөнүн тең. Өйдө. Бирөөнүн темирден 2 эсе десек болот, тияктан 4 эсеге. Бирок эң негизгиси дат баспайт. Эң негизгиси дат баспайт. Ошон үчүн мына сөөк сынганда ошол сөөктүн ичине киргизген эмелердин баары титандан жасалат. Стержендин баары тең ошо титановый стержень азыр медицинада укмуштуу колдонуп атат да. Ал эмес азыр титандын жанакы катуулугу боюнча багы биздин сталь деп атабыз го, болот. Илегирленген темир да ал атайын ошончолук илегирлеп, ошончолук эсептелип катуулугу жагынан эң чоң бийиктикке жеткен катуулуктар да ошо баягы темирдин илегирленген темирлер. Аны да болот деп атабыз, сталь. Ошолордон да өткөн катуулукка чейин жетет. Бул дагы илегирленет өзүнчө. Андан бешбетер. Ошон үчүн жана колдонуп аткан космосто колдонгонугу, авиациянын курулуштарында колдонуу, жеңил болгон үчүн да. Өзүнүн баягы жеңилдиги, андан кийин баягы катуулугу. Жеңил бир жагынан, а экинчи жагынан катуулугу. Анан бул жылуулук өткөрүмдүүлүк жагынан дагы эң начар өткөрөт да. Жанакындай баягы учуп бараткан ракетада күйөт да, а ичине жылуулук начар өтөт. Ошону ошол себептен колдонуп аткан ракетостроенде. Самолеттордун деле жана турбиналарын жасаганда дагы эле ошол себептен. Анткени азыркы баягы самолеттор ракетадай учкан самолеттор болуп калды. Укмуштуудай жогорку температурадагы баягы басым метилет. Анан аны чыдаш үчүн жанакы сталь ал оор, биздики жана болот, илегирленген болот. Аны самолетту андай кура албайсың. Ошон үчүн көп самолеттин баягы бөлүктөрүндө ушул титан колдонот да. Алюминийди дагы эме экен, жанагы туруштук берет экен, жанагы дат басканга каршы. Дат баспайт. Анткени бул титандын өзүнүн бир касиети баягы ачык эметилгенде эле иштете баштаганда эле өзүнчө белгилүү бир калыңдыкка чейин диоксид титан пайда болот экен да, ал структурага кошулуп кетет аркы өзүнүн. Жанагы гексагональный структура аркы бир 2 түрү бар. Ошол структурага кирет экен дагы, андан ары окисление жүрбөйт экен. Алюминий ошондой да. Алюминий белгилүү шарттарда, мисалы үчүн кислота, жанакы шолоштордо реакцияга кирип кетет. Ошентип. Бул андан бекемирээк экен да, э? Бул титан андай реакцияга кирбейт. Муну мисалы үчүн жана кремнийди өстүрүш үчүн жана туз кислотасы менен эле эритип туруп эле анан тетрахлорид кремний алат. Ошол кремнийдин баягы тенден хлордошкон эмеси, кошулмасы. Анан ошону тетрахлорид кремний алып туруп, анан кайра аны тиги суутекте кайра өздөштүрүп, иштетип туруп, суутек менен тиги эме кетет, кайра хлор. А тиги жакта калганы кремний чисти өзү калат да. Силициум хлор читери тиги жерде. А кийин болсо тиги H хлор өзүнчө бөлүнүп дагы кремний өзү калат, ошону менен таза кремнийди алса болот. А бул жерде болсо антип ала албайт муну. Тетрахлорид титан керек бул жерде иштетиш үчүн аны. Ошон үчүн аны баягы көмүртектин базасында хлор менен аралаштырган жогорку температурадагы реакция жүргүзүлөт дагы, ошол жерден тетрахлорид 4 хлорлуу титан алынат. Аны андан кийин баягы магниийдин суюк буусу менен аралаштырып туруп,
магний анан хлор менен кошулуп өзүнчө бөлүнүп кетет дагы, таза катуу титан өзүнчө бөлүнөт. Мынакей ошо реакциясы ошондой шартта жүрөт да. Бул көп баягы каражатты талап кылат муну иштетиш үчүн дагы. Оңой эмес, но бирок Кыргызстан анчалык балким нерсе курбайт, бир жанагы таза титанды чыгарган. Титандын бир эмелерин, кошулмаларын балким жасайт, жанагы концентрат. Уран деле ошондой болчу да, алтын деле ошондой да. Жана доре деген эмени жасайт, порошокту. Анан ошондон анан кийин таза алтын же болбосо уранды тазалаш керек да жерден. Бул кара балта алып келип ошону тазалап атышат да. Куймасын жасаганда. Алтынды. Уранды толук аягына чейин жасай албайт болуш керек баары бир. Бул жерде эми белгилүү кондицияга чейин жеткирет да. Андан ары эмне болуп атканын биз билбейбиз. Булар деле анын баары купуя. Ар жак жабык. Анан титан деле мисалы үчүн ошо биздики эмнен жасайт. Ошо таптаза титан чыгара албайт болуш керек биздики деле. Ошол эле жана сырьёну алып, бирок ошо сырьёну алыш үчүн деле ошону тазалап жууган шарты керек мисалы үчүн. Байытуу. Мына ак түздө илгерки баягы бизде горно-металлургический комбинат деген Орловкада бар эле го. Ошол жерден иштеткен баягы редкоземельный чанда кезигүүчү металлдар бар эле го, жана самарий, палладий деген толтура түрлүү. Ал жерде бир группа ошол редкоземельный бар да. Ошолорду бүт ошо ак түздөгү. Ошол жерде запасы абдан чоң экен. Ошол жерден белгилүү кондицияга чейин тазалап, жууп, андан кийин алып келип туруп Орловкада жана хим комбинатта тазалап туруп анан чет өлкөгө сатчу. Биздин Кыргызстандан. Кремнийди, силициум. Кремнийди эмес, жанакы редкоземельный элементтер. Башка жанагы чанда кездешүүчүлөрдү да. Ошолорду иштетчү да бизде технология бар болчу. Эми азыр эмне болду ал белгисиз. Эгер деле ал жерден титан өндүрүлүп жана 14 миллион канча 100 миң тонна деген бул абдан эле чоң объем, көлөмү абдан эле чоң. Анда биздин кызыл ампол каяка кетет, баары чачырап жок болот деген ой болот. Экология. Бирок эмеге жакынды, Орловкага жакынды берки ак түскө, Жок, ак түскө боом аркылуу тияка кетет, боом аркылуу бер жака кетет. Мүмкүн жанагы Челе Орловкадагы комбинатты кайра жандандырса болот, анткени алар толук кандуу азыр иштеген жок. Иштеген, алар производство иштебей калган. Кремнийдики иштейт, бар, ал турат. Багы аны эметип бекитип коюшкан, керектүү убакта ачып, иштетип, кайра жаап коюп турушат. Анткени мына Казакстандан, Германиядан, Кытайдан, кээде япондор да келчү. Илгерки баягы Союз учурунда Япониянын баягы ишкерлери да келип туруп өстүрүп кетчү. Анткени абдан жогорку тазалыкта, эң жогорку тазалыктагы кремний өстүрөт. Анткени материал поликристалдык кремний демеден келчү да, Запорожьеден. Запорожьеден алып келип, анан СССРдын учурунда. Ошол жерден өстүрүп туруп, анан бүт Союз боюнча таркачу. Ошол себептен анан жердеги кремнийди пайдаланышып, Качы Сайда электротехнический завод салып, диод чыгара башташкан да. Транзистор аз калганда Союз таркап туруп, ошодон жок болдук да биздин. Жогорку сапаттагы жанагы кремнийдин кристаллы. Поликристаллдардан бир монокристалл жасачу, Монокристалл жасалат. Ал аябай кымбат, аябай туруп, белгилүү ошо Чахральский ыкмасы бар. Чахральскийдин ыкмасы менен ошо өстүрсө болот. Өстүрөт. Диаметрин ал ошо тартып чыгарып аткан ылдамдыктан анан ошо айлануу ылдамдыгына жараша диаметринин чоңдугу эметет. Азыр абдан чоң диаметрге чейин өстүрүп калган. Азыр деле өстүрсө болот, мүмкүнчүлүк бар. Иштейт, анткени ал баягы закупорить этип атайын уже эме кылышкан. Аны ар бер жака ташып сатып жиберген жок. Мисалы үчүн Ленин заводу же болбосо Фрунзе заводундай кеткен жок. Кармап калышты да. Эме турат. Аспаптар турат. Бул кремний жагынан. Эми тигини деле жанакы мурунку редкоземельныйларга окшоштуруп жасагандай технологиясы жата болуш керек. Түшүнгөн кишилердин баардыгы эле уже кетип калышты. Көбү уже
Кайрабайтын чоңулса болот. Жок, ошон Өстүрүп жасаш үчүн баары бир кадр керек да. Убакыт керек. Убакыт керек, кадр керек. Титанды жанакындай тазалаш керек биринчи. Андан кийин белгилүү кондициядагы жанакы катуу титан. Катуу титан ал чыккан титан технологиясы абдан оңой эмес. Оңой эмес ал. Ал азыркы атайын өзүнчө меш болуш керек да. Мындай өзүбүздүн жалпак тилге айтканда меш жасаш керек да. Белгилүү температурага чейин ысытыш керек. Белгилүү баягы шарт болуш керек. Басымдарды ошондой белгилүү басымда. Аны жасаса только ошо ак түздө мүмкүн калды, Орловкада калды. Мүмкүн азыр баары көп нерселер жанданып атат. Анан экинчи нерсе, мына алтынды деле көмтөрдөн казып атканда толук гендин ичинен толук алтынды толук чыгара алган эмес. Анан баары калдыкка кеткен. Эми ошол калдыктын ичинен дагы 100 тоннаны чыгара алабыз деп атпайбы азыр. Анткени технология андан бери 30 канча 40 жылдан бери аябай өнүктү. Азыр деле жанагы Орловканы балким жаңы технологиялар менен калыбына келтирсе, мүмкүн жасаса болот. Бирок эме керек да. Адистер. Акча керек. Акча керек. Акча керек. Баары бир даяр оокат болбойт баары бир. Биз мынакей титаныбыз бар. Титанды биз чыгарабыз деген менен өзүбүздүн акчабыз болуш керек, же болбосо бирөө инвестиция кылыш керек да. Инвестиция ким кылат? Россия. Россиябы? Россия, же болбосо. Бирок мына 19-жылы өндүрөбүз деген жана жеке менчик компания экен, Ур-Азия деген. Уран-Азияга кыскартылган уранды ур деп койгон. Алар жеке менчик болчу да. Менчик. Бирок мына 19-ында Садыр Жапаров барбадыбы, тиги тоң менен Кочкордун эли менен жолукканда, балыкчыда. Ал айтты, алар жеке менчик болчу, биз мунун баарын өкмөт кылабыз, мамлекет кылабыз деп, Көмтөр сыяктуу. Анан экинчи Көмтөр болот деп да айтпадыбы. Ошон үчүн эгерде мамлекет өзү инвестиция кылса, бул бир топ пайда алып келет. Анткени өндүрүш деген өзү эң пайдалуу нерсе да мамлекет үчүн. Өндүрүш болсо анда акча болот. Өндүрүш жок эле мындай жасайбыз, ал сатарлык кылган ал анчага жетпейт. Андай жасайбыз, мындай жасайбыз деп сүйлөй бериш тоже эчтеке алып келбейт. Ошон үчүн өндүрүш болсо, чындыгында титан баа азыр. Стержиндери өзүнчө $20 жакын. 1 килограммы. 1 килограммы. $20. Бул пластиналары $10, $15 тегерегиндеги килограмм. А жерде жана 14 миллион бу, жалпы гендин эмеси, салмак. Эми ал ошончо титан деп айта албайсың го. Титан бирок 95% дейт. Ошол гендин 95% титан магнетит дейт. Магнетик. Значит, магний кошулган экен да. Жок, магнетит жана темирдин эмеси да. Значит, магниттелген темир да, ошо. Ооба. Бирок дагы бир нерсеси бар. Титан магниттелбейт өзүнүн эмеси. Ошондой касиети, парамагниттик демеде касиетке да. Парамагнитный. Анткени мен дагы бир касиети да. Анткени мен Ленинградда профессор бар эле, Мастеров деген. Ошо киши электронный парамагнитный резонанс изучать этип, ошо титан кошуп иштеген, мен билип анан кандай болду экен деп ойлоп койчумун да, титандын эмеси. Мен ошо кишинин дагы иштерин бир сырада кайра карап чыгышым керек экен. Абдан кыйын кишилер. Эми магнетит дегени темир кошулган болгон үчүн. Анткени темирди чыгарып, анан темирдин жанагы шлак деп коет эмеспи? Темир бөлүнгөндөн кийин шлак, ошол шлак калат. Шлактын ичинен анан титан чыгат экен. Бирок эгерде андай болсо, тазаласа болот. Эми ал бирок баары бир технология керек бизге. Керек, конечно. Эми технология өсүп атат, аябай өнүгүп атат азыр. 1600 градустан ашык температурада эрийт. Аны эриткенге чейин ысытып турган меш керек да азырда. Мешти балким тапса болот, технология кылып. Технология Россияда өнүккөн. Кытайда деле болушу мүмкүн. Бирок аны Кытай ташып кетип иштетпейт. Көп эле демеге чыгым болот. Бул жерден Орловкада же болбосо Ак түздө жасап иштетип туруп,
анан поезддин жолу турат. Ооба. Кара балтага дагы андан ары тазалай турган болсок, кара балтада дагы болушу мүмкүн бир нерселери. Бир нерселер дейли технологиянын. Андан ары Россияга алып кетиши мүмкүн иштеткени. Поезддин Титан жанагы аябай эме болуп, туруштук берген үчүн жанагы окисление деп коебуз го, температурага башкага. Мына телефондордун эмесин ошо титандан жасап атыптыр азыркы акыркы телефондордун. Анан өзгөчө мынабы сөөк менен сынган сөөктү бириктиргенде жанагы ошолорду анткени титан биринчи ошо эме болбойт экен да, орусча айтканда отторжение болбойт экен да. Организмге көнөт экен жакшы. Окисление болбойт эң негизги. Окисление болгон жерде адамдын эти чирий баштайт да. Окисление. Ал жерде андай ошонусу жакшы экен да. Анан медицинадагысы. Аябай. Бөлөк технологияда, мисалы үчүн жана спутниктерде аларда жана элементтер, күн элементтери турат да жерде. Только ошолордун анын көпчүлүк бөлүктөрү ошо титандан жасалат. Анткени сырттан жана метеориттер келип тиет да укмуштуу. Анча-мынча темир тезекти талкалап кетет ал. А титан болсо туруштук берет, ошон үчүн жанакы көп шартында ошол кемелерди титандан жасайт экен, анткени жанагы океандын суусу туздуу да. Жеп салат темирди. А бул эч дат баспаган тиги буларды жеп салат, ошон үчүн титандан азыркы технологияда. А мурун бөлөк эптеп бир таап иштетишсе керек, бирок азыр оңой эле ошондон. Бул амал баштырчу. Алар азыр эмне жука катмарды деле жасап эле жанакындай тоголоктонот өзүнүн эмеси. Жаап коет, болду сыртынан. Каркасын жасайт да сыртынан жаап коет да, болду. Эме менен титан менен желбейт. Реакция кирбеген үчүн желбейт. Абдан керектүү, пайдалуу нерсе. Биздики 2 мүнөттөй калыптыр убактыбыз. Негизги эмне кандай жыйынтык чыгарса болот? Эгерде титан боло турган болсо, көлөмү эгерде пайда келтире турган болсо, биздин санап чыгыш керек жакшылап канча көлөм. Анткени бул баягы изилдөөлөр мурунку эле Союз учурундагы геологдордун иши. Геология ал учурда жакшы эле өнүккөн, ошолордун баягы данныйларын караш керек, алардан алыш керек ошол шартын. Канча уранды деле коркпой эле эм жанагы мыйзам бар, тыюу салынган. Бирок аны кайра карап чыксак деле болот деп айтты балыкчыга барганда президент. Кайра караса болот экен деп. Ошол кезде саясий чечим чыгып калганда уранды иштетпеш керек деп, өндүрбөш керек деген. Экологияны да караш керек да бизде. Экология титанды алганда деле ошол экологияны караш керек. Тоо эмне болот ошол? Кызыломпол тоосу. Ошо укмуштуудай көрүнөт да жактан. Көлдөн туруп карасаң бир бөлөкчө шарты бар да. Анан иштетиш керек эгерде шарты келип, эгерде пайда келе турган болсо. Жакшылап санап чыгыш керек баарын. Санаш керек. Салмактап. Багы орустардын айтканы бар го, зрикорин деген. Так ошону бул жерде колдонуш керек. А жөн эле багы иштетебиз деп алып анан кандай болот? Чыгалбай калсак анда тоже. Киришип атышат, жакшылап киришкенден кийин жөнтүрүп эле сүйлөнгөн сөз эмес го. Мындай алдын ала бир эсептер болгон. Президент баштап аткандан кийин, значит, келечекте бир нерсе болот деп түшүнүп ошону ойлоп атат да. Кыргызстанды эптеп бир көтөрүш керек, өндүрүш керек. Эң эле негизгиси өндүрүш. Бизде өндүрүш жок болуп атпайбы? Экономиканы көтөрө турган только өндүрүш. Өндүрүштөн бөлөк эч нерсе жок. Убактыбыз бүтүп калды. Рахмат сизге. Бизде физик Улуттук университеттеги физика факультетинин доценти Сагынтай Кадышев болду. Рахмат сизге. Саламатта калыңыздар.